Экинчиден, бажы кызматынын башчысы сиз айтсаңыз, мына азыр Мухаммедкалый Дөшекеевич, сиз айтып өттүңүз, биз жанагы баарын электрондук жанагындай методдорго өттүк. Бажы кызматында азыр бүт элдеги эң чоң маселе, мына көчөгө чыксаңыз дагы, тамактанганы кирсеңиз дагы бүт жерде сөз бул контрабанда. Ошону мына сиз айттыңыз, жана кабинетинде мен көрө алам дедиңиз. Ошону баарыбыз көрсөк болобу? Бажыда бир күндө канча машина кирип чыгып атат? Канча фура кирип чыгып атат? Кайра кайтып атат? Эмне жүк менен? Ошонун баарын Атбашыдагы Асан, Лейлектеги Үсөн дагы карап отурса отургандай мүмкүнчүлүк барбы, ошону жасап койсок болобу? Жанарбек Кылычбекович, вот азыр отуруп алып, Customs KG'ге киресиз, ошол жерде кечэтен баштап иштеп баштады. Онлайн видеонаблюдение деген. Ошондо ирки штамда эмне болуп атат, тору картта эмне болуп атат, азыр отуруп алып туруп любой киши көрө алат. Канча машина кирди, чыкты, канча машина кирди, чыкканын бүт бар. Эртеңден баштап терминалдардыкы бүт бар онлайн ошол жерге биздин сайтта Customs KG'де и терминалдардыкы да болот. Азыркы күндө эки эң чоң өткөрмө пунктунуку 5-6 камерадан бар көрө алат да, бүт ошол Customs KG'ге кирип. Баарыбызга доступный мындай. Азыр ачып карасаңыздар болот. Менимче ошол туура да, анткени эл ишениш үчүн ушундай кадамдарга барган туура болот.